ушул көчөкү бүгүнкү болгон окуядан кандай нерсени силер көрүп атасыңар, анан эмнени туйдуңар? Эң негизги баягы биздин ушул эптин ичинде болуп турган окуянын ичинде биздин азыркы маалда жарандык ойлорду, позицияны терең маалыматка бериш кыйыныраак болуп атат. Себеби бизде бир мындай башкача ой жүгүнтү же ой максатты көрсөткөндө эле дароо батыштын же бир башка бир мамлекеттердин изин издемей бир кандайдыр бир конспирологиялык бир ойлор болуп атканын өкүндүрөт. Себеби мындай чогуу биригип бири бирибизди түшүнүп бир коомдук ар кайсы баягы Көйгөй маселелерди чечкен конспирологиялык бирөөнүн артында турат деген бир ойлордун терең жайылып кетиши бир өкүндүрөт. Ушул окуядан кийин силер өзүңөрдүн ушундай активист катары иштериңерди улантасыңарбы же кандай бир башкача сезим калтырдыбы? Убактылуу кичине эс алып алып мүмкүн болгон ойлордун баары калат деп ойлойм. Анан себеби азыр бизде өзүбүздүн анча мынча ойлорубуз бар. Бирдикте биздин жарандык коомдун алдыңкы тажрыйбалуу өкүлдөрү менен чогуу бир иштерди жүргүзгөнгө ойлоруңар бар. Чоң рахмат Нурлан мырза, силерге ийгилик.